Биринчиден, Өмүрбек Текебаев жөнүндө сөз болуп атканда, эки тарабынан карашыбыз керек да. Өмүрбек Текебаев инсан, Өмүрбек Текебаев саясатчы. Инсан катарында бүгүнкү күндөгү Текебаевка, кечээки күндөгү Текебаевка биздин тарых өзүнүн баасын берет. Эл да өзүнүн баасын берет. Тилекке каршы биздин эл дайым кечигип баа берет. Ким болбосун ошол кечигип баа берет. Биз бүгүн саясатчы Текебаев жөнүндө сөз кыла турган болсок, саясатчы катарында Кыргыз Республикасында бүгүнкү күндөгү мыкты 5 саясатчы болгон болсо, ошо 5тин ичинде сөзсүз түрдө Өмүрбек Черкешевич бар. Саясатчы катарында эч кандай маселе жок. Себеп көптөгөн кишилер саясатчыбыз деп жүрүп атпайбы? Ал саясаттын сый тамгасына да жакындабаган кишилер кандайдыр бир кызматка жетишкенден кийин саясатчы болуп калдык дейт. Жок, эч качан андай болбойт. Сенин жогорку даражадагы кызматтагы турган ордуң менен сенин кабилетиң эки башка. Биз ушундай карашыбыз керек. Ошол саясатка келүүсүнө, ушул деңгээлге жетүүсүнө эмне себеп болду? Тек гана кара күрөш, жумуш, эмгек, мындай бир чымырканып эмгектенүү, изденүү менен жетип келген. Анан жанагы кудасынын аркасы менен, агасынын аркасы менен, же досунун аркасы менен талп этип бир жерге жогорку даражага келип калгандар, алар эч качан өмүрүндө саясатчы болгон эмес, боло да алышпайт. Алардан саясатчы чыкпайт. Текебаевди мен мындан бир 15-20 жыл башта айтканмын. Текебаев менен Ишенбай Кадырбековду энелери Кыргыз парламенти үчүн, Кыргыз жогорку кеңеш үчүн төрөп койгон сыяктуу болот деп. Себеп бүгүнкү күндө мыйзам чыгаруу жаатында болобу, административдик жаатында, башкаруучулук жаатында болобу, Өмүрбек Черкешевичке мындай бир дал келе турган, тең келе турган саясатчылар саналуу гана. Болсо дагы көпчүлүгү жанагы көрпөнүн ичинде жатышат азыр. Анча-мынчалары баштарын катып алган, кокустан көрүнүп калгандан коркушат, чочулашат дегендей. Анан көпчүлүгү ушундай жогору баа берсем, кээлери нааразы болот да, сизге аябай каттуу зыянын тийгизген. Биринчи жолу партияңыз өткөн кезде дагы өткөрбөй койгондорго салым кошкон киши катарында деп. Мен дайым айтам да, адамдын адамдыгына эмес, саясатчынын саясатчылыгына баа берилип аткан кезде биз мыкты саясатчынын мыкты дегенден эч качан ичибиз тарыбашы керек. Инсандык даражасына, адамдык даражасына дагы бир жолу айтам, баарыбызга баа бере турган бул улуу тарых. Тарых берет, кыргыз эли берет. Эми ошол баа бере ала турган кыргыз элибиз бүгүнкү күндө барбы деген маселе, бул үчүнчү маселе. Тилекке каршы көптөгөн залкарларыбызды мына бүгүн Айтматовдун 90 жылдыгы деп ошо бар кезинде ушундай барктай алдыкпы? Мына ошо кишиге тете болгон Болот Шамшиев жөнүндө бүгүн нелерди гана айтышпай атат. Тилекке каршы биз дайым мыктыларыбызды өзүбүз жок кылып келген бир эл экенбиз да. Тилекке каршы ушундайбыз. Бирок Өмүрбек Черкешевич кыргыз жаңы тарыхында жаркылдаган бир мындай бир жылдыз катарында жарк этип чыгып келген. Ал кудасынын аркасы менен, досунун аркасы менен, же атасынын, же инисинин аркасы менен келген жок. Накта өзүнүн таланты менен, өзүнүн эмгеги менен өзүн өзү жараткан инсан катарында бааласак болот. Саясатчы катарында мен абдан бийик баалайм. Саясий көз караштарыбыз ар кандай болушу мүмкүн. Бирок адамгерчилик катарында мен ошол 60 жылдык өмүр, 60 жылдык жашы куттуу болсун, жаркылдап дасторкон жайып, тууган уруктары менен, жора жолдоштору менен тосса болот эле. Бирок бул дагы саясаттын дагы бир бурулушу катарында баалап коюшубуз керек. Ушундайга шарт түзүлбөй атат. Дагы көптөгөн жакшылык күндөрү алдыда деген ишенем.